Урматтуу журналисттер, мен өзүбүздүн ички кичинекей проблемабызга токтоло кетейин. Муну айтпасам болбойт. Анткени бизде өлкөбүздө демократия өтө жогорку деңгээлге жетип күч алган. Бүгүн ар кимибиз каалаган сөздү сүйлөп, соцсеттерге каалаган статьябызды жазып, ушундай болуп турган заман. Бул болуш керек. Бирок азыркы учурда, акыркы убактарда фейк маалыматтарды таратып, такталбаган маалыматтарды таратып, бирөөнү жамандап, эптеп буттан тартып сүйрөп калайын, түшүрүп калайын, ушуну жумуштан, кызматтан кетирейин, анан ушунун ордуна же өзүм барайын, же өзүмдүн кишимди коеюн деген күчтөр жок эмес. Мына бир мисалга токтолуп кетейин. Кече күнү 30 күнү эртең менен таң атпай оперативдүү кеңешме түзүп, баш прокурор баш болгон калган күч структуралар менен ушу Баткенди боюнча координировать этип отурдук. Мен өзүм күнү түнү дебей отурдум, 29-нан баштап, окуя башталгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин. Анан 10 чакты киши менин рабочий кабинетимде совещание кылып атабыз. Ген прокурор маган сообщениени көргөзүп атат WhatsApp'тан. Өзүңүз эле үн чыгарбай окуп коюңузчу деп шыбырады. Окусам маган Баткенден информация жазып атат, бирөө берип атат. Минздрав дейт, министр здравоохранениеңер дейт. 2 күндөн бери запойдо дейт. Азырда арак ичип алып мас гостиницада жатат дейт. Жазды. Мен окудум. Алып туруп эле оперативдүү түрдө өзүнүн телефонуна чалсам албайт. Анан мага да ой кетти, ишенип кеттим. Балким баягы согуш майданында жүрүп, жанында жүргөн баланын бутуна ок тийди деп уккам, андан мурун маалыматым ошондой болчу. Балким баягы стрессти снимать этиш үчүн бир 50 грамм, 100 грамм уруп койду экен деген ой кетти да. Отурабыз, иштеп атабыз. Жарым сааттан кийин чыгып калды WhatsApp'тан. Алып туруп, "Не арак ичип жүрөсүң сен?" десем эле, "Ой, каяктагы арак ичип жүрөм, мен операциядан чыгып атам" деди. "Чыктым, чалган экенсиз, издеп атыпсыз" деп. Видеосуна переключать этти. Карасак артында 10 чакты врач менен ошол бутуна ок тийген баланын огун алып, өзү кирип огун алып аткан экен, өзү хирург да. Анан мына деп көргөздү, мен ген прокурор көргөздүм, мынакей, таптаза экен, операциядан чыгыптыр деп. Муну менен эмнени айтайын дегим келет. Мына ушундай фейковый маалыматтарды таратпай, бири-бирибизге ушундай кыйын кырдаалда бири-бирибизди жамандабай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып турсак, ошондо биз жеңебиз. Ошондо биз жеңишибиздин аягына чыгабыз. Мен ушуну суранып кетким келип атат. Айрыкча ушу журналисттерден. 3 күн мурун, 5 күн мурун болгон маалыматты таратып, согуш токтогон мезгилде 3 күн өтүп кеткенден мына азыр болуп атат деп, эптеп эле баягы мындай бир кандай десем бир чагымчыл күчтөрдү ошо кайра ырбатып, ого бетер ырбатып ийгенге аракет кылган күчтөр дагы болду. Мен сиздерден суранам, айрыкча кыргызстандыктардан суранам, блогерлерден суранам. Мейли оппозицияңбы, позицияңбы, журналистсиңби, көз карандуу журналистсиңби, көз карандысыз журналистсиңерби? Мындан ары ушундай маалыматтарды таратпай, тескерисинче колдоп туруңуздарды мен суранат элем. Министрди кетиребиз деген күчтөр өтө көп. Эмне үчүн? Анткени мына министр барган күндөн баштап мен тапшырма бергенмин. Полностью медицина системасында коррупцияны жок кыласың. Уурдалып кетип аткан акчалардын баарын токтотосуң. Медицина тармагын бийик деңгээлге көтөрүп чыгасың деп. 1 айдан кийин келди. Духу түшкөн. Садыр Нуркожоевич дейт, "Сиз мени колдоп бере аласызбы аягына чейин" деп. "Мен сени колдобогондо эмне кылып атам" десем, "Азыр мен баштаймын" деди. Баштаганда мага атакалар башталат деди. Ким тараптан десем? Парламент тараптан, министрлик тараптан, тияктан, бияктан, бардык жактан деди. Эч коркпой бардыгын тазала дедим. Жеген ичкендердин баарын токтот. Коркпо, мен колдоп берем дедим. Мына ушул министрдин реформасынын коркпой иш жүргүзгөнүнүн пайдасынан министрликте ушунча жылдан бери уурдап жеп келаткан 5-6 кишинин жеген ичкенин токтотуп, ошонун пайдасынан мына медицина кызматкерлерине, үй бүлөлүк дарыгерлерге 3,5 миң адам бул 100% эмгек акысын көтөрүп бердик. Калган врачтардыкын 10 миң адам 50% көтөрүп бердик. Биз бюджеттен 1 тыйын алып кошуп берген жокпуз силерге. Силердин медицина тармагындагы уурдалып аткан акчаларды токтотуп туруп эле силердин зарплатаңарды көтөрүп берип койдук.
Мына ушуну жасаган жалгыз министр ушул. Эң алдыңкы ишинин жыйынтыгы чыгып аткан министр ушул. Бизде азыр 30 жылдан бери коррупцияга белчесинен батып алып, тууган урукташып кетип бири-бирине, достошуп кетип ушу бийлик системасында. Анан ушинтип реформа жасаган адамдарга бут тозуулар, буттан тартып түшүрүп калайын деген күчтөр абдан көп болот экен. Ошон үчүн мен сиздерден, урматтуу медиктер, мен сиздерден суранамын. Башкалары колдобосо дагы сиздер министриңерди колдоп берип тургула. Ишти аягына чыгышына чейин. Мен дагы колдоп берип турамын. Аягына чейин турабыз. Мына ошондо гана сиздердин медицина тармагында, жекеле медицина тармагы эмес, бардык министрликтерде биз реформаны жасайбыз. Биз эмне үчүн биринчи медицина тармагына көңүл бурдук? Анткени мына пандемияда биздин медицина тармагыбыздын акыбалын көрдүк. Ошон үчүн эң биринчи кезекте ушу медицина тармагына көңүл буруп атабыз. Мына бүгүнкү жыйынтыгы дагы ушул. Мен сиздерден дагы бир жолу суранамын. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, колдоп тургула. Министриңер деле эмес, жалпы өкмөттүн ишин колдоп тургула. Биз өкмөт, президенттин аппараты, сиздерди, эл журтту жер каратпайбыз. Ушул кыйын кырдаалдан чыгып кеткенге чейин колдоп турсаңар, андан кийин ишибизди өзүбүз улантып кетебиз.